Hey friends, welcome back to my channel English with Gulchika. Салам достор, English with Gulchika каналына кош келдиңер. Силер менен бүгүн күнүмдүк жашоодо колдонуу үчүн 10 фраза менен бөлүшөм. Алардын баары go этишинин коштоосунда болот. Анда сабакты баштадык. Go well with something. Мисалы, түстөрдүн же кийимдердин же даамдардын бири-бирине жарашуусу. These jeans go well with anything. Бул джинсы бардык нерсе менен жарашат. Go along. Бирөөнүн оюн колдоо же кошулуу, ага макул болуу. Kate's always agreed, but it's going to be harder persuading Mike to go along with it. Kate макулдугун берди, бирок Майкты буга көндүрүү кыйын болот. Go over. Бир нерсени көңүл коюп, майда чүйдөсүнө чейин карап чыгуу же кайталоо. I always go over my notes just before I go into an exam. Мен ар дайым экзаменге кирерден алдын конспектимди кайталап чыгам. Go after. Бул фразалык этиштин 3 мааниси бар. Албетте кандай мааниде колдонулуп жаткандыгын контексттен гана биле алабыз. Анда биринчи маанисин карап көрөлү. To chase. Кубалоо, кармоо үчүн артынан түшүү. The police went after him but he got away. Полициянын артынан барды, бирок ал качып кетти. Экинчи мааниси максатыбыздын артынан жүрүү, кыялыбызды ишке ашыруу үчүн керектүү нерсени жасоо. She decided to go after her dream and become a professional musician. Ал кыялына жетип, профессионал музыкант болууну чечти. Кийинки фразабыз go off. Бул фразанын дагы бир канча мааниси бар. Биринчи мааниси бул жарылуу. Мисалы, the bomb going to off in any time soon. Hurry up, бомба каалаган убакыт жарылат. Тезирээк болгула. Эгерде бул фразаны будильник менен колдонсок, анда иштеп баштаганын сөз кылган болобуз. Didn't you hear your alarm clock going off this morning? Бүгүн эртең менен ойготкучуңузду уккан жоксузбу? Ал эми үчүнчү мааниси достор, товарлардын колдонуу мөөнөтүн өтүп кеткенин айтуу үчүн колдонобуз. Мисалы, this milk smells a bit strange. Do you think it's gone off? Бул сүт бир аз кызыктай жыттанып жатат. Срок өтүп кеткен деп ойлойсуңбу? Мен Гүлчиканын курсу старталат, андыктан Гүлчика менен байланышып курсуна катталууну унутпаңыздар. Грамматиканы эң оңой түшүндүргөн сабактар. Бул сабактарды көргөндөн кийин эмне үчүн буга чейин мындай түшүндүргөн адам болгон жок деп каласыз. Андан сырткары үйрөнгөнүңүздү бышыктоо үчүн тесттер, кайтарым байланыш болот. Баса, мен туура окуй албайм же окугандан кыйналам деген достор үчүн да сабак бар. Андыктан мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Анда сизди курстан күтөбүз. Кийинки фраза go up. Бул өйдөгө чыгуу деп которулат. Go upstairs. Үстүнкү кабатка чыгуу. Бирок бул фразанын дагы экинчи мааниси бар. Бир нерсенин баалуулугу, көлөмү жогорулаган учурда колдонобуз. The prices of the houses in this neighborhood have gone up recently. Бул конуштагы үйлөрдүн баасы акыркы убакта кымбаттады. Go down. Go up'тын антоними. Бир нерсенин баалуулугу, көлөмү жагынан азайган учурда колдонобуз. The temperature is going down tonight. Бүгүн түнү температура төмөндөйт. Go down'дын экинчи мааниси белгилүү бир өзгөчөлүгү менен тарыхта калуу. July 2023 will go down in history as the hottest ever. 2023-жылдын июль айы тарыхта эң ысык болуп калат. Go down. Үчүнчү мааниси ооруп калуу. Half of the class went down with the flu. Класстын жарымы сасык тумоого кабылган. Go down. Төртүнчү мааниси чөгүү дегенди түшүндүрөт. The Titanic went down with around 1,500 people on board. Titanic бортунда 1500 киши менен чөгүп кеткен. Go down. Бешинчи мааниси жеңилүү. The game ended last night when England went down 4-2 to France. Oyun кечинде Англия Францияга 4-2 эсебинде утулуп калганда аяктады. Go on. Улануу. If you go on like this, you won't have any friends left at all. Эгер ушинтип жүрө берсең, досторуң такыр калбай калат. Бүгүнкү сабакта go менен түзүлгөн фразалык этиштерди үйрөндүк. Эгерде сабакты аягына чейин көргөн болсоңуз, анда комментарийге This lesson will go down as the best lesson ever деп жазыңыз. Бул сиз үчүн практика жана фразаны эстеп калуу үчүн чоң жардамын берет. Анда кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин bye bye. Коңгуроону басып, лайк басып, каналыбызга катталганды унутпаңыз.